Ажылыкка барганда, умурага баргандагы ниеттин маселеси. Адамдар көбүнчө рия, эл көрсүн, кожо көрсүн деген маселе болуп калып атат. Мени тосуп алсын, мен мындай болду, мен Замзамга бардым, мен баланча умурага барып келди десин деп, кээбекилер ушу бир кызга үйлөнүш үчүн дагы умурага, ажыга барышат экен, мына мен жакшы адаммын деп. Кээбекилер ошол ар кандай ниетте барат экен да. Эми биз бир эле нерсени ачык айта алабыз, адамдардын сырткы келбетине карап гана өкүм кылабыз. Анын жүрөгүндө эмне бар экенин билүүчү жалгыз гана Аллах. Мүмкүн ошо мени тосуп ал деп аткан адамдын жүрөгүндө чын ыхласы менен умурага, ажыга барган болушу мүмкүн. Болгону кичине өзүнүн комфортто жашап калган, мени тосуп ал деп калышы мүмкүн да. Ал нерседен бир риялыкты максат кылбаган болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мен деле бир жака сапар кылсам, бирөөлөр чакырып аткан болсо, мен айтам да жакшыраак рейстен, анан жакшыраак гостиница. Ал деген нерсе мен текеберлигим менен эмес. Болгону биз көп немеде кылабыз, чарчайбыз, бизге кичине условий болсо ушу жакшыраак эс алабыз да. Анан барганыбызда да чарчап башка болбостон. Бул текеберлик эмес. Анан ошол адамдар өзүнө жакшы жашаганы, жакшы нерсени талап кылганы бул текеберликке жатпайт. Ошону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип айтканда, текеберлик ушундай жаман деп пайгамбарыбыз айткан, сахабалар айткан, биздин кийимибиз жакшы болуусун, минген унообуз жакшы болуусун каалайбыз. Анда буяк кандай болуп калды дегенде, ал нерседе текеберлик эмес, сенин жүрөгүңдө. Текеберлик эмне? Бирөөнүн акыйкатын көрө албай. Акыйкатты кабыл албоо. Үнөсүн айтып болсо текеберлик кылып акыйкатты кабыл албайсың. Эми ошол барып аткан адамдарга биз өкүм кылбайлы коелук. Биз сабактарыбызды айтайлы, умурага барганда, ажыга барганда чын ыхлас менен баргыла. Себеби бул ибадатты бир жанагындай эл көрсүн деп бир модага айландырбагыла. Өткөндө бир жактын муфтии ушундай деп айтты, ушинтип бир жолу барсаң бол, кайра баргандан көрө бияктан бирөөлөргө жардам бер. Ар кимдин өзүнүн акысы. Сен бирөөнүн чөнтөгүн эсептебе. Кааласа ол 20 жолу умурага барсын. Кааласа буга жардам берсин. Бул жакшыраак дейин десең, ошол жерде айтып кой. Жакшыраак мындай, бирок бирөөлөрдү танкыт кылба. Бирөө көп умурага барат, көп ажыга барат. Андан көрө бияктагы жетимдерге сен жардам бер. Ошого мисалы үчүн имам Абу Ханифа 55 жолу ажылык кылган. Айтасың Абу Ханифага да сен эмне бир жолу барып калган акчаңды жетимдерге жардам берген эмессиң деп. Ар кимдин өзүнүн акысы бар. Өзүнүн акысы, өзүнүн мээнет менен тапкан акчасы, өзүнүн акысы, кааласа умурага барат. Бирок ошондо халисан лиллахи таала. Аллах Таалага чын ыхлас менен барышы керек. Ошол ибадаттын кабыл болуш үчүн. Эгерде кожо көрсүн десе, собу жок, бекер. Жөн эле барып турист болуп келди. Ошон үчүн ниетти оңдошубуз керек. Ниет деген нерсе ушунчалык бир тонкий, ушундай назик нерсе экен. Кичине эле ниетти бузуп да шайтан. Ошон үчүн дайым ниет Аллах үчүн, лиллах. Мен досторум билет. Ар бир нерсемди я Аллах деп турам да. Шайтан келип ар нерсе дейт да. Ой, бизге чоң шайтандар келет да. Ар нерсени я Аллах деп турасың. Дароо пикириңди өзгөртөт. Дароо өзүң мындай дейдер калат. Сен ким элең, сен деп ийет да. Ошол мезгилде Аллах Тааланы эстеп, Аллах Тааланын улуулугун эстеп, сен эч ким эмессиң деп, мен кылып аткан амалдарым жалгыз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп турсак, иншалла жакшы болот анан. Эми ал жанагы адамдар дагы иншалла ар ким өзүн бериш керек. Эми көп жолу айтылынды булчу рия кылбагыла деп. Эми адам жүрөгүндө эмне бар экенин биз билбейбиз. Аны Аллах Таалага тапшырабыз дагы, тарбия сабактарын гана айтып коебуз иншалла.